Sizge 10 koy alып berdik. 15 mingden. Kayra 150 ming boldu. Kayra sizge 166 ming 121 so'm 76 тиынга кошуп туруп биздин кошумча эмеске 2 жылдык мөөнөткө сатып атабыз да. Кыямидин Айткулов айыл чарбасынын каржылоо 12 мамлекеттик долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыя алууда. 5 жылдан бери мындай мүмкүнчүлүккө ээ боло албаган фермерге бул ирет 10% чени менен кредит берилди. Айткулов муну менен мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү пландаган. Муну алабыз малды. Жалоо чыгарып күздө без расход дегендей да. Күздө кайда алып келип багып, төлдөй турган төлүн алып, баары ушинтип пайдасы жагын көрөбүз да. Şu 10%dan başka жактан таппайсың. Şu мал чарбачылыкты немелерди колдоо ушу президентке рахмат. Ушундайлардын баарын жеңилдетип элге жардам бергенде. Бүгүнкү күндө өнөктүк республиканын бардык аймактарында жүрүп жатат. Долбоор Айыл банк жана Реска банк ачык акционердик коомдору тарабынан ишке ашууда. Жалпысынан 1 миллиард 10 миллион сомдон ашык каражат эки банкка бөлүнүп берилип, жеңилдетилген насыя берүү башталган. Жалал-Абад шаарындагы Айыл банктын бул кеңсеси айыл чарбасын каржылоо 12 долбоору аркылуу көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 60% каражатты дыйкан фермерлерге таратып бүткөн. Шарты боюнча азыр биз иш алып барып атабыз. 150 миң сомго чейин бул без залоговый болот, залог коюлбайт. 150 миңге чейин залог коюлбай берилет. 150 миңден жогору уже залог коюлат. Негизги шарттарынан бири кардар алып аткан кардардын обязательно ошо айыл жергесинде жашап, действительно ошо мал менен заниматься эткен киши болуш керек да. Биз как банктын сотрудниги катары полностью выезд кылабыз, осмотр кылабыз, фотоотчет жүргүзөбүз, документтерин текшеребиз. То есть үйүнүн ошо документтеринде обязательно ошо сарайдын эмелери кириш керек. Мисалы үчүн мал кармабаган деле, дыйканчылык кылбаган шаарда эле жашап, анан арзан кредит алам деп аракет кылгандар болуп калат да. Ошонун мындай алдын алыш үчүн ушундай условиялар коюлган. Долбоордун максаты 2024-жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу андан ары өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын ишкердик субъекттерине жана жеке жактарына мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Акыркы ФСК 11 жана 12 бөлүмдөрүндө бул кайра иштетүү тармагы жок болуп кетти. Негизинен талаачылык жана мал чарба тармагына басым жасалды. Өзүңүздөргө белгилүү, акыркы 2 жылдан бери АПК системасы кирип атат. Бул кластерди өнүктүрүү максатында жалпы республика боюнча азыр 18 кластер тандалып алынган болсо, 18 кластердин бардыгына 1 миллиардтан акча бөлүнүп атат. Кийинки жылдан баштап ошо акыркы 2 жылдан бери иштеп келе жаткан АПК системасы bundan нары дагы иштеп кетет дагы. ФСК 12 эмес АПК системасы менен айылдык товар өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя берүү системасы иштеп кетет. Беле кетсек, айыл чарбасын колдоо долбоору дээрлик 10 жылдан бери ишке ашып келет. Алгач 4-6%дан башталса, быйылкы жылы 10%дан берилди. Төлөм кардарлардын шартына жараша аткарылат, 2 жылдык мөөнөткө берилет. Ошол эле мезгилде дыйкан фермерлерди колдоо максатында арзандатылган дизель отундары бөлүнүп келет. Адистер жарандарды бул мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, жеңилдетилген дизель отунун алууга чакырышат. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал-Абад.